Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Бишкек шаарындагы Политех университетине келгенбиз. Бул жака студенттер чакырган. Кыскасы маселе мындай. Студенттер окуган, эми окуу жылы аягына келгенде булар диплом защитасы бар экен. Диплом защитасына кириш үчүн допуск алыш керек экен. Бирок дейт, бизге Политехтин жетекчилиги силер базадан чыкпай атасыңар деп, ошону шылтоо кылып бизге допуск бербей атат. Биз диплом защитабызды кыла албай атабыз деген көйгөйдү койгон. Ошондуктан азыр Политехтин жетекчилигине кирүүгө аракет кылып, бул суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Негизи маселе кандай? Ошондуктан кайдыгер болбой тургула, анткени бул жердеги болуп аткан көйгөй эртең башка дагы студенттер менен болбошу үчүн. Кана астыда чогуу көрөбүз бул нерселерди. Assalamu alaikum. Уруксат бар экен? Я. Жок, негизи уруксатпы кирүүгө болобу? Жок, байке, кирүүгө уруксатпы дедим. Мен тартууга уруксатпы деп сурабадым да. Кабинетте кабыл албайсызбы, Жок, байке, алар дагы керек да бизге. Жок, мен өзүм чечем, мен чечем. Сиз чече албайсыз да? Сиз үйүңүздө эмессиз да, байке. Аны сиз чече албайсыз да? Бул мамлекеттик мекеме да. Мен өзүм чечем да дегендей. Мен сиздин студентиңиз эмесмин да. Туурабы? Мен бул жерде шоу кылбай да болот. Кандайча шоу? Сиз буйрук берип атасызбы? Буйрук бере албайсыз да. Мен аны четке каксамчы. Анда кандай болот? Бираз алысыраак туруп тартсаң, наоборот. Экөөбүз тең чыгабыз. Охрананы чакырып койчу. Жакшы. Чакырыш керек. Ал жеке охранаңызбы? Сизди коргойбу? Университеттин. Азыр университетке кооп жаралып атабы? Мен шоуга катышпай эле койдум. Эгерде суроолор берсе мен жооп. Сиз артист эмессиз да, шоуга катыша албайсыз да. Суроолор болсо мен жооп берем. Сиз өчүр дебей, анда ошону айтпайсызбы? Сиз кирип эле өчүр деп атасызбы? Мындай сураны и так далее. Мен болот да. Суранбадымбы? Кирүүгө уруксатпы дедим да. Эми ар бир сөзгө тише берем. Келип отуруңуз. Суроолор болсо жооп берейин. Макул, суроолор бар. Ошол булар дагы кириш керек да, байке? Жок. Алар жооп. Сиз үйүңүздө айтасыз антип, бул жакта эмес. Мен сизге ачык эле айтып коеюн. Бул жак сиздин үйүңүз эмес. Мен сүйлөшпөйм. Кандай сүйлөшпөйм? Анда башка ректор келсин да. Сизге окшогон назик көңүлдүү адамдар Шоу кылбай да болот. шоу дегенде эмне ал? Мен сизди түшүнбөдүм. Көзүңүзгө мен тамада болуп көрүнүп атамбы? Артист болуп көрүнүп атамбы? Артист болуп көрүнөт. Сиз да менин көзүмө пожарный болуп көрүнүп атасыз байке? Жок, сүйлөшпөйм. Жок, сүйлөшө албадым. Жумуш боюнча Жумуш боюнча сүйлөшүп сүйлөшөт. атпайбызбы сиз менен? Анан эмне эле шоу деп атасыз? Бул адамды чыгарып албайсыз университеттен чыгарып албайсыз. Бул сиздин ата тегиңизден калган жерби? Чыгарып салгыла деп буйрук бергиле. Мен даярмын. Иә. Бил шоу. Эмне шоу? Макулсуз. Жок, эмне шоу? Хорошо. Милицияны чакыргыла. Сиз өзүңүз делесизби? Сүйлөшүппү? Мен булардын маселеси мындай. Булардын маселеси документтерде да. Документтер туура чыкса, булар окшун улантат да. Биз суроолорубузга жооп алсак болобу сизден? Башында ошондой башташ керек болсо, нормально жумуш менен байланышкан суроолор болсо, биз даярбыз. Анан эмне кирип алып туруп өчүр, шоу деп атасыз бизге? Жок, мындай тондо биз университетте мындай сүйлөшпөйбүз да. Кандай тондо? Келип алып шоу жасап, тартып. Шоу каякта шоу көрүп атасыз сиз? Мен шоу катары көрүп атам, жумушуңа. Мен дагы сизди пожарный деп ойлоп атам да азыр. Кандай ойлосоң ошондой ойлоно бер. Бирок андай эмес экен да. Сиз ректор экенсиз да. Байке, мен жеке маселе менен келген жокмун да. Мен сизден нан суранып келген жокмун, чай суранып келген жокмун да. Туурабы? Сиздин үйүңүз эмес да бул жер. Мен жооп берем, суроолорго жооп берем. Жооп берүүгө милдеттүүсүз десемчи. Силерге мен даярмын да, жооп берем. Мен студенттерден Бул киши силерге карата мындай давление басым өткөрбөйбү? Мындай психологический жактан. Басым өткөрбөйбү? Бул киши
камерага журналисттерге ушундай мамиле кылып атат да. Мен азыр ой келип калды, студенттерге сиз давление өткөрөсүзбү деген. Анткени сиз биздин камерага ушундай мамиле кылып атасыз. Бүгүн мыйзам талашуу күнү окшойт, мына байкелер бул адамдар кабинетке кирип алып мындай шоу уюштуруп атат да. Башка бир суроолор болсо, жумуш боюнча суроолор болсо биз даяр. Парковкадагы көйгөй эмнеден экенин билдим. Бул байке башка планетада жашайт турбайбы акасы? Университет деген өзүнүн Университет деген сиздин ата тегиңизден калган мүлк эмес, бул мамлекеттин мүлкү. коопсуздук жагында. Бул жака келип, ар бир журналист же болбосо ар бир жаран өз суроолоруна жооп алууга Хорошо болот. Жумуш алып бара берди булар. А сиз МВДнын министрисизби ошондо, Ички иштер министрисизби? Иш алып бара бергиле деп указание берип атасызбы буларга? Азыр ошондо силерге буйрук берип атабы бул киши? Ошондо. Сизге мен сунушум да. Бираз түшүңүз. Сиз бираз өйдөрөп кетипсиз. Бираз түшүңүз байке. Мындай жарандар менен мамиле кылууну үйрөнүңүз. Жумуш боюнча суроолор бар болсо мен Мен суроолорум бар десем, сиз эмне дедиңиз кирип туруп? Сиз унижение кылдыңыз, туурабы мага карата? Шоу дедиңиз. Бул менин профессиональный деятельностьум байке. Мен сиздин кесибиңизди шоу деп элемин. Мен сизди окуучуларга сабак берип атсаңыз ырдап атат деп элемин. Бул менин кесибим. Сиз аны сыйлашыңыз керек эле. Сыйды биринчи өзүңүз аткарышыңыз керек эле менден күтөрдөн мурда. Мен может башкача түшүнүп атам жумушуңа. Максат кандай? Ошо элге жаратууда болуп аткан көйгөйдү максат. Силерде максат бул кишинин максаты кандай? Булар менин максатымды каяктан билет? Ошону айтып атам да. Булар каяктан билет менин максатымды? Хорошо, дагы кандай суроолор бар? Суроолор болсо жооп берейин. Ошо кабыл алсаңыз беребизби? Бул жерден эле жооп берейин да. Кабыл алдым, отурган жоксуң. Макул. Сунуш берсеңиз киребиз биз? Ой, кирелер да. Жүргүлө. Аты жөнүңүз ким байке? Менин атым Али. Фамилиям Бергеш. Мырлан байке, маселе мындай болгон да. Студенттер бизге кайрылып чыккан редакцияга. Булар айтып атат, допуск бербей атат экзаменге, диплом защитабызга дейт. Анын себеби эмне десек, көпчүлүгү билбейт экен да, анын себебин. Бизге дейт же мындай кагаз түрүндө бир мыйзамды көргөзбөйт, же бир токтомду көргөзбөйт. Болгону мындай голословно мындай указание менен эле болуп атат бизге. Устно указание кылып койду. Биз бул жакта эми окуганбыз, диплом защитабызга киришибиз керек. Өмүрүбүз кайда кетет деген суроолорду коюп атат да. Анан бул суроолорубузга өзүбүз жооп ала албай атабыз дегенине байланыштуу мен силерге келгем байке. Маселе мына. Бул маселе боюнча балдар биздин университетке башка университеттен которулуп келген. Ошого тийиштүү документтерди университетке тапшырган. Ошол документтер оригиналдуу эмес. Азыр эки мындай уголовный иш жүрүп атат да. Ошол боюнча. То есть ошондо подозрение бар, что бул документтер жасалма документтер менен окууга киришкендер. Бирок аныктама жок бул боюнча. Аныктама документтер бар бизде. Жок, азыр жанагы кылмыш иши боюнча. Ал параллельно жүрөт да. Аны соответствующий органдар өзүнүн полномочиялары менен жүргүзөт да. Биздин бүгүн университетте документ бар. Ошол университеттен келген жооп бар да. Ушул балдар окуган, ушул балдар окуган деген документ. Азыр ошондо бул балдардын арасында окубай келген дагы студенттер болот атабы? Ошону азыр ар бир фамилияны өзүнчө караш керек. Кээбилер окуган, кээбилер окуган эмес. Сиз өзүңүз азыр как раз айтып калдыңыз да ушул нерсени. Параллельно кете берет деп. Тергөө кетип аткан учурда булардын ошол диплом защитага кириши неге параллельно кетпей атат? Бул жерде мындай диплом защитага кириш үчүн баардык документтер такталып, илеттеп туруш керек да. То есть баалардын баары такталып, ошо азыр бааларды тактоо жумушу жүрүп атат. Комиссия өзүнүн жумушун уже алып барып бүттү. Азыр ар бир студент өзүнө кагаз түрүндө уведомление алынат да, маалымат берилет. Эмне үчүн ал допуск алды же алган эмес документтарын уже берип баштады. Азыр бул ошол студенттердин катасы жөнүндө сүйлөштүк да. Эми мындай мекеме жөнүндө сүйлөшөлү. Байке юрист болсоңуз керек же мугалимби? Юрист. Байке менин сөзүмдү азыр тактаана түшүнүүгө аракет кылса болот да. Бул окуучулар көчөдөн эле кирип келбеди да.
булар силер талап кылган тийиштүү документтерди убагында тапшырган да. Туурабы? Кабыл алуу комиссиясы бар да. Кабыл алуу комиссиясы азыркы учурга келгенде чыкпай аткан документтерди кабыл алып аткан учурда билген эмеспи? Бул жерде эмне да. Эми ал документ тапшырылат. Анан 1 жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу биздин тийиштүү органдарда өзүнүн процедурасы менен алар текшере алат документтерди. Экспертизага берип да, керек болсо. Бул жасалма документи же жасалма эмес документи бул любой убакта киши 50 жыл мурда бүтсө деле текшерүү жумуштар негизи кээ бирде жүргүзүлөт да. Жок, аны түшүндүм. Ал структурный адамдар. Мен мекеме жөнүндө айтып атам. Мекемеде кабыл алуу комиссиясы бар да. Жок, бул факт качан далилденсе, каралса, ошол учурда азыр тергөө жүрүп атат. Ошонун четинен бул материалдардын баары каралат, тийиштүү экспертизадан өтөт. Анын баары бизге да берилет да, бирок берилбейт. Балдар, бул жерде мындай. Ушундай журналисттерге кайрылып и так далее. Бул проблема документте да. Бул документтин проблемасын блогер болосуңар, журналист болосуңар, бул документтин проблемасы ал жол менен чечилбейт да. Жок, биздин максат чечүү эмес, тактоо. Тактоо. В любом случае азыр мен ошо маалымат берип коеюн. Ал тергөө жүрүп атат. Тийиштүү экспертизалар көрсөтүлгөн. Ошолордун негизинде биз чечимдер чыгарабыз. Андан тышкары ошол университеттин официалдуу келген документтер бар, каттар бар. Ошонун негизинде биз чечимдер чыгарабыз. Тийиштүү. Анан башка жол менен ал эч кандай чечилип калбайт ал маселе. Түшүндүм. Балдарга бир нече жолу жооптук 5-6. Азыр Мирлан эке, мен ойлосом студенттер күнөөлүү деген бир маселе келип атат да ойдо. Бирок биз эки тараптуу карайлы. Азыр студенттердин өмүрү бар да бул жерде. Убактысы кетти, контракт төлөдү. Туурабы? Мен сизге дагы ошол суроону кайталаганга туура келип атат. Кабыл алуу комиссиясы бар. Алардын ишмердүүлүгү тактагына көргөзүлгөн. Талаптар тактагына коюлган. Бүгүн чыкпай аткан документти ошол учурда тактай албаса, анда кабыл алуу комиссиясынын иши кандай? Бул жерде кичине тактоодо кабыл алуу комиссиясы деген бул 11-классты бүтүп келген абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясы бул башка. Ал жана ортодон ал тиешелүү бала алып пароктон өтүп, анан бизге тандаган кесип боюнча келип, приемный комиссияга документ тапшырып, 1-курстан студент болот. Бул башка маселе. Булардын маселеси которуу жолу менен Россия Федерациясындагы университеттен бизге которуу жолу менен келип атат. Ал боюнча комиссия по переводу, отчисление, восстановление өзүнчө комиссия бар. Вот ошол булардын келген документтерин карап, эгер ошондой бизде бош вакансия болсо, сабактары туура келсе, анан тияктан окуудан чыгат, сиз переводом отчисляется, бизге келип, тияктан академический справка алып, анан бизге келип окуй баштайт. Булар ошондой кылып тияктан академический справка алган, якобы ошол жактан окуп, анан аяктан бияка которулуп келген болуп. Анан эң эле башкысы жанакы где собака зарыта дегендей. Тияктан келген справкалар ошо күмөндүүлүктү тууруп жаза алмак экени болуп калып атпайбы? Кептин бар ошондо да. Аны деген атайын уполномоченный органдар бар, ошолор выявить этип тергөө жүргүзүп атышат. Ошон үчүн биз азыр вакуумда турабыз. Алдыгы Дальше как быть деген маселе да. Жанакы негизи жазалма документ, жалган маалыматтар менен окууга тапшырылган студент однозначно окуудан чыгарылышы керек. Ошол эки маселе азыр толук кандуу чечилет. кабыл алгандарчы? Эми кабыл алгандар мындай да, тияктан Россия Федерациясы башка мамлекет, чет өлкө, аяктан стандартка туура келген бланк, мамлекеттик бланк, печати менен, балдар койгон кагаз келгенден кийин биз аны келген кагазды экспертиза жүргүзүп, анын жалган туура эмес экенин биз андай көргөн эмес, чыгара албайбыз. Келди, биз билим беребиз, окуйм деп келген балдарга билим берүүгө милдеттибиз, окуу жай болгондон кийин. Келди, кабыл алдык, окуп атты, анан кийин жанакы алар тияктан алган академик справкалардын жалган экендиги чыгып калды да. Анан ошондон азыркы окуя пайда болуп атат. Бул маселе такталып, териштирилип, аягына чыгып чегип коюлу керек. Коюлу керек. Анан эми мисалы үчүн бул балдардын тиякта окугандыгы ырасталып, мыйзам чегинде такталып келген болсо, биз буларды аягына чейин окутуп бүтүрөбүз. Мыйзамдуу болсо булардын тиякта окугандыгы. Эгер тескерисинче андай болуп такталбай калса, биз эми
жанакы башында айтпадым мен бул однозначно эгерде жалган маалымат менен туура эмес документтер менен окууга тапшыргандыгы бул 10 жыл болобу 5 жыл болобу жетекчи айткандай кийин билинип калса буга обязательно юридикалык баа берилиши керек да, ошол бойдон калбаш керек да, көмүскөтөчү. Бул деген мыйзамдуу бузуу болуп эсептелип атпайбы? Ошол экен. Анан эми биз азыр жанакы сиз сурап аткан нерсе Россия университетинен татынакай мамлекеттик бланкада жанакы эмеде басылган өзүнүн темелери менен эч кандай күмөндүүлүктү туудурбаган кагаз келип атса, биз бул балдарды жок болбойт, мунун жарабайт деп айтканга негизибиз жок болот. Анын документ жаза албай экенин биз аныктай албайбыз, андай биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Келди, балары бар экен, перевод бар экен, баары туура экен, бизге туура келди, биз кабыл алдык. Бизде ал эми билим берүү окуу жайы болгондо биз милдеттүү түрдө буларга билим берип, ана бир кесипке ээ кылып чыгышыбыз керек да. Анан бул нерсе кийин билинип калды да. Атайын мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлери ошондой бир схема бар экенин, тияка сүйлөшүп, бияка сүйлөшүп, бизден бир мугалим азыр иш козголуп, ошого аралашкан мугалим. Ошолор кийин билингенден кийин анан биз жанакындай запрос жиберип, анан тактай баштадык да. Вот анан ошонун барынан азыр эми дагы эле кайталап коелу, бул маселеге чекит коелу эле. Бул маселе азыр бул балдарга биз өзүбүз комиссиянын корутундусун берип, анан буларга атай кабарлоо жибердик уведомление. Анан биз азыр бул балдардын бир укугун бузуп же буларга таптакыр эле эме кыла деген оюбуз жок. Анан бул маселе баягы эртеби кечпи же оң же тескери жагына чечилет да, баягы ошол бойдон калбайт да. Анан ошого жараша иштин аягына чыгат деген ойдобуз биз. Түшүндүм. Тескерисинен чечилип калса, бул студенттердин кийинки тагдыры кандай болот? Ал эми мындай да, положение боюнча буларга биз академик справка беребиз. Бизде контракт деген мындай да, образовательные услуги. Акчасын төлөйт, ошол төлөгөн акчасына жараша биз билим беребиз. Булар бизден тияктан которулуп келген мезгилден бүгүнкү окуганга чейинки мезгилине биз академический справка беребиз. Бизден могу билим алды деп. Төлөгөн акчасына жараша биз академик справкасын беребиз. Ал милдеттүү түрдө биздин эмебиз. Азыр ошондо 4 курс окуса, булар 3 курсун силерде окуган да. И ошого жараша справка алат. Академик справка алат. Бизден канча билим алса, канча эмесин берсе, полностью баасын коюп колдоруна. Айтканым ушунча окуган текке кетпейт экен да. Ооба, алган билимди биз жазып беребиз да. Ушунча экзамен тапшырган бар экен эметкен деп. Анан ал академик справка менен любой окуу жайына барып, кийин ошол сабактар ошол окуу жайында болуп калса, андан автоматически бошотулуп, бул окуусунан кете беришет. Түшүндүм. Бирок азыр студенттер айтып атат да, кечечи мугалимдер бизди коркутуп атат дейт. ГКМБга каматып коебуз, беребиз, андай деген нерселерди. Атым Али. Мугалимдер Али. Мугалимдер деген эме автомобиль экен мындай кылат. Мына студенттер өзү отурат да, көзү турат. Сурам. Ушундай болот деп эми мугалимдер болсо сиздин кадрларыңызда аты жөнүн билсеңер, ошо алар үчүн тийишен органдарга арыз жазып кайта болот. Өзүңүздүн укугуңарды коргогонго эмеңер бар, акыңар бар. Бирок андай басым жасоого болбойт, негизи. Конечно, любой конституция боюнча ар бир адам башка адамга эч качан анын укугун бузуп, андай кадыр баркына шек келтирген эч кимдин укугу жок. Ар ким баарыбыздын укугубуз бирдей да конституция боюнча. Ректор болобу, министр болобу, жөнөкөй адам болобу, мыйзам алдында баарыбыз Өзү бул суроону азыр жетекчиге берейин дедим эле да. Эми жалпыдан эле сурай берейин, ким кааласа өзү жооп берсин. Бул студенттер азыр 17-синен баштап кириш керек экен да. Бирок жанагы аягына чейин чыга элек деп атасыз го. Диплом защитасы бар да булардын. Булар эмне кылыш керек азыр? күтүш керек. Эртең бул жанагы экзамендер защиталар өтөт да. Алардын сроку өтүп кетет. Эртең иш аягына чыкканда булар адилеттүү тарабына чечилип калса, алардын диплом защитасы кандай болот? Мындай да. Баары туура болсо документтер далилденсе, комиссияны чогултуп, защитасын уюштуруп беребиз да. Силер тарабынан, мекеме тарабынан. башкачысына. Эгерде туура эмес деп чыгып калса, бул жанагы сиз айткан академический справканы алат. Туура эмес болсо мындай да. Мисалы үчүн бул эми образно да, сен эми мындай тике манда кабыл албайт. Логично. Примерно айтып атам, образно. Мисалы үчүн булардын театр окугандан кийин муспар жалган чыгып калып, биздин окуу жайынан буларды окуудан чыгаруу жөнүндө приказ чыкса, ошол приказды булар сот аркылуу жараксыз деп таап кайрылган укугу бар. Эгерде сот тарабынан биз чыгарган приказ жанакы эле окуудан чыгаруу жөнүндө мыйзамсыз деп табылып жокко чыгарылса, биз анда дипломду берүүгө же башка аракеттер жасаганга аргасыз болобуз. Себеби соттун чечимин Кыргызстандын ар бир жараны аткарууга милдеттүү. Специалист эмесмин да, силер секилди, билимде да анча эмесмин.
Бирок менде жанагы жери калды да. Окуу жайдан четтетилет, же диплом алат. А жана академический справканы кайсы стадияда алып атат ошондо студент? Жок, эгерде биз жанакындай диплом бербей калган учурда академик справка беребиз. Ошол окуу жайдан четтетилсин деген буйрук менен да ала береби? Ооба, любой учурда академик справка алган билим үчүн справканы беребиз да биз. Ал бесспорно табас. Жок, жанагы окуу жайдан четтетилсин дегенде эчтекеси жок калып кетпейби булар дейм да? Жок, ал окуудан чыгаруу деген мындай да, жанагы ал дипломго жетпей калат, окуудан чыгып калат. Себеби биздин окуу жайына жалган документ менен кирген деген эми ал азырынча биз азыр айта албайбыз. Ал буйрукту кандай деген эме менен жазайбыз. Эми ал өзүнүн такталган негиздин маалыматы негизинде ошо буйрукка ошону түшүрөбүз да. Буйрукту чыгартууга негизи деген жерге ошону көрсөтөбүз. Эми азырынча мен ал жөнүндө айта албайм. Алдын ала эчтеке айта албайм. Мен пост айтып атам, эгерде деп атам да, утуруп деген сөздү. Жанакындай болуп калса академик справка алат. Андан тышкары биздин чыгарган буйрукту булар жокко чыгаруу боюнча тиешелүү органдарга сотко кайрылуу укугу бар деп атам. Сиздин жообуңуз аябай канааттандырарлуу болду да азыр. Жеке ой эмес, мыйзамда жазылган нерсени айтып атам да. Урматтуу жетекчи, эмне үчүн бул суроону бердим юристке? Жанагы справкасы жок калбайбы дегенде. Азыр студенттер кече мага маалымат бөлүшүп атканда айтып атат да. Эми мугалимдер деп айтууга туура келип атат, туура түшүнгүлө. Биздин мугалимдер коррупцияга жакшы өтүп атат. Эми мен эмне үчүн булардын жанында аны сурадым? Эртең окуу жайдан четтетилди. Бирок узатсаң справкаңды алып берем деп жанагы силер негизи беришиңер керек болгон справка соодага айланып кетип калбайбы деген үмүттө булардын жанында сурап койдум да. Эртең ошол справкага дагы акча талап кылчу кишилер чыгып калбасын деп атам. Андай эми бизде ала калды. Соода сатып болуп кетти. Жок, байке, бул жашоо практикасында болуп атат. Биз ал жөнүндө сөз Негизи бекер болгон акча болуп атат. Милдеттүү түрдө биз академик справка беребиз. Бизден канча билим алса, ошо билим алган билимине жараша академик справка беребиз. Бул автоматташылган система аркылуу чыгат. Студенттер ар бир керек учурда өздөрү справкаларын алып турушат. А бул студенттер ошону билбейт да, ошону силердин оозуңардан угуп калсын деп атам да болгону. Маалымат катары буларга. Туура түшүнөсүңөр, эгерде түшүнбөстүк болгон болсо кечирим сурайбыз. Жок. Сыйлабагандык болсо дагы бир жолу кечирим сурайбыз силерден. Рахмат, барыңыздарга. Аман болуңуз. Бизге буга чейин айтылган да. Силер өзүңөр аннуляция жазасыңар заявление. Кайра биринчи курска келип отурасыңар деген. Кайра биринчи курска Ошо жылыңар аннуляция болот деген. Эсек төлөгөн контрактты сотко барып, соттон ошого жазып, андан бир же 1-2 жыл бекер окугангабы, же акчасын төлөп бергенге ушундай маселе чыгат, аны биз чечпейбиз деп болот. Азыр айтпадыбы, окуганына жараша справка беребиз деп. Азыр аны бүгүн айтты. Сиз сураганда айтты. Силерге айткан эмеспи? Айтылган эмес. Биз ошон үчүн ызылдап жүрдүк да биякта. Биз ушунча жыл окуганбыз, тике кетиби деп. Онлайн дегенде онлайн тапшырып документтерди бергенбиз. Анан төлөгөн квитанцияны ошол жака чытап кой деген чытаганбыз. Анан баарын кошкон болчу, ошол жакта документтерди алып калып. Ошо онлайн дистанционно окуганбыз. Азыр жетекчиликтин сөзүндө такыр окуган эмес деген түшүнүктү алса болот атат да. Кандай карайсың? Аны билбейт экенмин. Бирок окугансың. Такталбаган маалымат да. Такталбаган маалымат да. Окуганбыз да биз. Онлайн окуганбыз да. Бирок барган эмеспиз. Документиңерди кабыл алып атканда проблема болгон эмеспи? Эч кандай проблема болгон эмес. Өздөрү кабыл алып, өздөрү биз ушунча бизде разница чыккан ошо. Кредит. Аны жабып кошо биз төлөгөнбүз да алар. Жапканбыз. Силер келгенде баары жакшы болгонбу же кандай бир кемчиликтер дагы каралганбы? Эч кандай маселе болгон эмес. болгон эмес. Азыр эми дипломный работа защитага уже 10 күн калганда ушул вопрос чыкты да. Анын себеби эмне дейсиз? Өздөрү Өзүңүздүн оюңуз бар да, мисалы, эмне үчүн бул тоскоол болуп атат? бул ичара өздөрүнүн маселе окшойт да. Ичара болгондо кандай? Бул эми мисалы институт өзүнчө горный өзүнчө болчу да. Азыр эми 22-жылдан бери эми политехте болуп калды. Карамаганда. Ошол себептер болушу мүмкүн да. Азыр силер эмнени күтүп атасыңар жетекчиликтен? Эми диплом күтүп атабыз, защитаны күтүп атабыз. Только ошону Защита этип менен дипломду алышыбыз керек. Негизи мен жакта окуп келгем да. Анан менин документим жактан окуп келген деп чыгып атат. Сиз онлайн эмес, очный окугансыз? Очно. Биякта ошо эмем келип атат да, академик справкам келип атат. Анан ошо мен деле ошо допуск берилбегендердин тизмесиндемин. Булардыгы базадан чыкпай атат дептир. Сизде эмне шылтоо болуп атат? Мен ошо эмесин итогун күтүп атам ошо.
Бирок эртең меники предзащита 25 уже защитага киришим керек да. Ошо быйылкы выпускник 54 балдарга допуск бербей жатат да. Азыр защитага кирбей калсаңар кандай болот? Билбейм, ошол Азыр айтпады, кийинчерээк өзүбүз эме алып беребиз. өздөрүбүз Уюштуруп беребиз деп. беребиз деп жатышат. Бирок алар айтты да. Биз коркутпай элебиз деп. Жок, коркутуп эле атышат. Бизди мындан бери көп эле жол чакырды да. Өз эркиңер менен кеткиле, кетпесеңер биз силерди кетиребиз деп эле айткан да. Элдин көзүнчө эле өздөрү чакырып алып айтышкан. Азыр айтпадык деп атат. Биринчи жолу 2-июнь күнү чакырган. Бизге 1-июнь күнү кеч 6-да чалып, эртеси күнү эртең келип калып саат 9-га деген. Бизге деканаттан чалган, бирок бияка политехке кел деген да, маалымат угасын деп. Эмне маалымат, эмне себептен десем, аны айтпайбыз, айта албайбыз деген да. Эмне маалымат экенин билбейбиз, келип угасын деген. Келдик, биз келгенде эле өзүң эмеңмен жазып кете бер деген да, ошол күнү. Мындайынча айтканда добровольный. Да. Добровольный принудительный болгон да. А сиз жок десеңиз эмне болот? Жок деп турабыз да, ошо жок деп турган жок. Ошо ответ кандай болот? Анын эчтеке жок, ушу күтүп атабыз.